Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah Taala'nın atımından başlap jaratkan Allah Taala'ga maqtoolor, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar aytıp, hurmatlı ağalar, hurmatlı atalar, bugün de sizler menen jaratkanın bir ulu gününde amançılıkta, bardarçılıkta, tınçılıkta, akıl es menen Kudayga kulçuluk kılуу үчүн Allah'ın үйünde meçitte jolup atkandыгыбызга миңдеген şükürler болsun. Hurmatly musulman bir toğanlar, bugünkü cuma bayan, bugünkü cuma sabak sizler menen Kudayım buyursa, mına ошол Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din Kutlu hadisinin tegereginde, keremetli Kur'an'daki bir kança eskertүүлөрдүн aylanasında, adam balasının biri-birine bolgon akısı, mına ошол akılardın en bir oğru, kıyamatка barganda okugan namazdan, orozodan payda bolgon sooptordu özgölörgө berip koyuşubuzga, aldırıp koyuşubuzga bir sebep bola turgan. Al-gıyba ve namima, özgölördü gıybat kılуу, uşaktoo, артынан сүйлөө, мына ошонун кесепети. Же болбосом, мына ошол эртең кыяматка барганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, "Атадруна манил муфлис?" Силер банкрот ким экенин билесиңерби? Банкрот менин үммөтүмдүн ким экенин билесиңерби? Дедилер сахабалардын бардыгы. Билебиз я Расулаллах. Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'a lahu. Акчасы жок, жанакындай бизнестеги товары жок, алдырып койгон, иши жүрүшпөй калган адам деди. Банкрот дегенде, иши жүрүшпөй калган дегенде бардыгыбыздын оюбузга ошол келет. Демек кредиттен процент ашып кеткен, үйүн алдырып койгон, иши жүрүшпөй калган, акчасы жок калган, жана башка деген инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, андай эмес дейт. Менин үммөтүмдүн банкроту яти яумал кыямати би салатин ва закатин ва сиямин. Менин үммөтүмдүн банкроту эртең кыяматта намаз менен, орозо менен, зекети менен келет дейт. Бирок намазын бирөөдү сөгүп койгондугу үчүн берет. Орозосын бирөөдү ушактап койгондугу үчүн берет. Жана башка адамдарды мына ошол ушактап, басынтып, шылдыңдап, түшүнүп түшүнбөстөн, билип билбестен, тактабастан кээ бир нерселерди жазгандыгынын айынан мына ошол сооптордун көпчүлүгү мына ошентип берип жиберет дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Тааланын асына барганда, эгер бүгүн биз үмүт кылып аткан, бүгүн жанакындай бир ниет менен аткарып аткан бардык сооп амалдарыбыз кыяматта өзүбүзгө калсын дей турган болсок, анда ушактан, гыйбаттан бардыгыбыз оолак болушубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадистеринин биринде: "Я ма'шара мен амана билисаних." Тили менен ыйман келтиргендер, "Ва лам ю'мин би калбих." Ыйман тилинен гана чыгып, бирок жүрөгүнө жетпегендер, тили менен гана мусулман болуп, жүрөгү менен ыйман келтирбегендер, "Ла тагтабул муслимин." Мусулмандарды гыйбат кылбагыла, "Ва ла таттабиу ауратахум." Мусулмандардын авирин ачам деп, шерменде кылам деп артынан аңдыбагыла. "Фа иннаху ман иттаба ауратахум ятбауллаху ауратах." Кимде ким бир мусулмандын авратын ачам, шерменде кылам, уят кылам, интернетке жаям деп аңдый турган болсо, Аллах Таала ал пенденин артынан аңдыйт. "Ва ман ятбауллаху ауратах." Ал эми Аллах Таала кимдин аңды артынан түшүп, ал пендемди шерменде кылам, бул өзүгө окшогон бир пендени шерменде кылып атат, мен дагы муну шерменде кылайын деп артынан түшө турган болсо, яфдаху фи байтих, керек болсо Аллах Таала ал пендени өзүнүн бөлмөсүндө же грубыйраак айтканда ошол спальныйында жатса дагы Аллах Таала шермендесин чыгарат дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бизде бири-бирибизди аңдыган, бири-бирибизди жанакындай гыйбаттаган, бири-бирибиздин авирибизди ача турган амалдарды кылган биз момундарга, мусулмандарга жарашпаган амалдардан экен. Ал эми биз жараткан Аллах Таала тарабынан мына ошол кичипейилдүүлүккө, жанакындай бири-бирибизге бир пайдабыз тийгенге, кээде бири-бирибиздин айыптарыбызды жашырганга милдеттүүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сатара муслиман сатарахуллаху фид дунья вал ахира." Ким бир мусулмандын айыбын жашыра турган болсо, Аллах Таала бул дүйнөдө да, ахиретте дагы анын айыбын жашырат дейт. Ал эми айыбын ачкандардын Аллах Таала эгер жаткан бөлмөсүндө болсо дагы айыбын ачат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ошол бири-бирибизге өзгөчө мына ошол тек гана бир жакшылыгыбыз тийген, пайдабыз тийген гана амалдарды кылганга милдеттүү экенбиз. Мусулмандар бири-бирине бир тууган, ынтымак, биримдик менен жашаш керек. Бирин-бири ушактап, бирин-бири интернет айдынында, башкада жана башка жерлерде же мына ошол бир тууганы жок учурда, достордун эмесинде, башкасында мына ошол кайсы дос келбей калса, кайсы таксир келбей калса, именно мына ошонун жаман жактарын сүйлөгөн, мына ошонун кемчилдиктерин айткан бизде адат болуп калган. Ал эми бул нерсе
ислам шариаты тыйган мына ошол гыйбат деген жаман адаттарга кирет. Карака кичине сууап келе ташайсыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, адамзаттын устазы болгон, адамзатка жашаганды үйрөткөн. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Аллах Таала мерим, ырайым катары жөнөткөн пайгамбар гыйбат тууралуу, мусулмандарга мына ошол гыйбаттын зыяны тууралуу бир канча өзүнүн осуяттарында эскертет. Атадруна мал гыйба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гыйбат ушак эмне экенин билесиңерби? Калу Аллаху ва расулуху а'лам. Аллах жана анын пайгамбары билет гыйбат эмне экенин, ушак эмне экенин деди сахабалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зикрука ахака бима якрах, сен араңарда жок бир тууганыңды ошол угуп калса жек көрө турган нерсе менен эскергениң деди. Шумкардамла келбей калды эле, шумкардамла болгондо жакшы эле, өзү жакшы маселе айтат эле деп туруп, мен кийин уксам дагы кубана турган сөз болсо бул гыйбат эмес экен. Анан шумкардамла умумрага кетип ордуна Мухаммад кары чыкты же паланча дамла чыкты десе, жакшы эле болду, шумкар ары белән сүйлөй берет эле деген болсоңуз, ошону уксам мен гыйбат деп жийиркенсем, ошону уксам мен капа болуп калсам, ошол гыйбат экен. Гыйбат дегени сиз ушул биздин отурушта жок адам жөнүндө сөз кылат экенсиз, ошол адам кокус ошол сөзүңүздү угуп калса, капа болсо, ошол гыйбат экен. Сахабалар айтышты: "Я Расулалла, эгер биз айткан нерсе ошол адамда болсочу" деди. Действительно шумкардамла ошондой болсочу деди. Действительно ошондой болсо сен гыйбат кылдың. Эгер андай эмес боло турган болсо, анда сен жанакка доо жаптың дейт. Доо койдуң дейт. Жок жерден, жалгандан ошондой жаман адам деп туруп, ага жаман адат айттың дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Имам Навави айтат, гыйбат деген зикрул мар'i бима якраху. Адамды жек көргөн нерсеси менен эскерүү бул гыйбат. Саваун кана залика фи бадани шахс ау динихи ау дуньяху. Ал адамдын мына ошол денесинен бир кемчилдикти айтасызбы, же диниге байланыштуу бир нерсени айтасызбы, чаламолдо деп, же эптеме эле мусулман сакал эле бар деп, салласы эле бар деп, жоолугу эле бар деп, же болбосо мына ошол эмне дүйнөсүгө тийиштүү бир нерсе менен кыскасы ошол адамга жакпай турган бир нерсени айтсаңыз, мына ошол нерсе гыйбат деп Имам Навави айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, гыйбат биз кээде ушак дегенде, бирөөдү жамандоо дегенде тек гана тил менен деп билебиз. Вакат такуну бил жаварих вал аъда. Кээде бул гыйбат тил менен гана эмес, дене мүчөбүз менен, кыймыл аракетибиз менен дагы болот экен. Кээде кээ бир адамдардын басканын дуурап коебуз, кээде келбетин дуурап коебуз. Эгер бүкүрүрөөк адамдар боло турган болсо, паланча баякы бүкүрү жүрөбү, же жанакындай бою кыска короткий жүрөбү, 2,20 жүрөбү, жана башка пончик жүрөбү, рыжий жүрөбү деген сыяктуу мына ошол дене мүчөсүндөгү нерселерди тилибиз менен айтпасак да, кээде кыймыл аракет менен көрсөткөн болсок, бул дагы мына ошол адам көрүп калса, байкап калса, капа боло турган амалдарга кирет экен. Бул дагы мына ошол эмне гыйбаттын түрүнө кирет экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Гыйбат бул эң жиркеничтүүлөрдүн жиркеничтүүсү, жамандардын жаманы. Аксару интишаран финнас. Эң жаман ыплас иш болгондугуна карабастан, адамдардын арасында аябай кенен жайылган. Хата ла юсалли минха илля ал-қалил минхум. Ушунчалык деңгээлде бул ушак гыйбат адамдардын арасында жайылып кеткен. Кээ бир гана адамдар бул нерседен таза болуп калбаса, болбосо бардыгы гыйбатчы, бардыгы ушакчы болуп кеткен, бардыгына бирдей тараган. Бул вирус өзүнчө. وهي ذكرك الإنسان بما يكره. Ал кантип тараган десе, өзгөлөрдү жаман нерсе менен сыпаттап коюп, баарынын колунан келип, бардык ошол нерсени адат кылып алгандыгы үчүн. ولو بما فيه سواء كان ذلك في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته. Гыйбат мына ошол адам баласын басканын дурагандан, же басканынан шылдыңдагандан, аялынан, баласынан, атасынан, мал мүлкүнөн, адеп аклагынан, кулк мүнөзүнөн, жана башка мына ошол адам баласына таандык болгон дене мүчөсү болобу, жүрүм туруму болобу, сүйлөгөн сөзү болобу, ошонун бир кыйтык издеп, ошонусуну бир жамандоо, бул
gıybat dep alımdarыбыз айтат, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээде бул нерсени сен тилиң менен айтасың, кээде кыймыл аракетиң менен дуурап көрсөтөт экенсиң. Ал эми бүгүн телефонду алып туруп, Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, YouTube'dan, шарт жанакындай жазып коймой, башка кылып коймой, ошонун бардыгы жазгандагы, жанакындай ошондой бир нерселерди шарманда болсун деп даяр бирөө жазып чыгарып койгон башка кылып жанакындай бузукулар бар. Ошолор көбүрөөк таркасын деп туруп, поделиться кылып коесуңбу, башка кылып коесуңбу, ошону башкаларга WhatsApp аркылуу жөнөтүп коесуңбу? Ошонун бардыгы күнөө. Сиз кээде бирөөдү бир кичине бир күнөөсүн тартып алып туруп, бир 30 секундалык видео кылып тартып ташайсыз. Ал дагы бир адамга ташайт, ага ташап алып туруп, бир күндүн ичинде миллиондогон адамдарга сиз үйдө отуруп алып, ар бирин барып эшигин каккылап, "Бияка чык, Шумкарда мына мондой иш кылып койту" деп туруп, менин бир айыбымды ар бирин эшигин каккылап айтып чыккандай болосуз. WhatsApp'tan бир кнопканы басып коюу менен, Facebook'tan битте поделиться дегенди басып коюу менен же комментарийге кирип туруп, бир сөздү жазып коюу менен. Демек, мына ошол гыйбат төлкө алдыңызга бирөөлөр чогултуп алып гана бир жок адамды жамандоо эмес. Бүгүн ааламдашуу заманында мына ошол WhatsApp аркылуу, Instagram аркылуу жана башка нерсе аркылуу бирөөлөрдүн ошондой бир жаман видеолорун, сөздөрүн, шерменде боло турган бир өзүгө жакпаган иштерини жанакындай таратуу дагы эң чоң, эң бир жиркеничтүү амалдардан. Кээде адамдарды ууру деп коебуз, кыянөткөй деп коебуз, залым деп коебуз, намазын бекем эмес деп коебуз, эптемей мусулман деп коебуз, чала молдо деп коебуз. Өзгөчө бүгүн маршруткада башкада жанагындай бир жоолукчан кыздар менен урушуп кеткен жанакы капа болбоңуздар, аксакалыраак кемпирлер, чалдар жоолук кийип алып ушинтесинби дейт. Сакал коюп алып ушинтесинби дейт. Ал ушинтип анын местасына тургузуп алып койгон жок, башка кылган жок. Тек гана мен дагы өзүмдүн акым деп туруп, местасын бербей койгондугу үчүн, башка болгондугу үчүн, жана башка бир нерселердин айынан кээде мына ушинтип адамдарды эмне динине, жоолугуна, сакалына асынынган жанакындай биздин мына эгемендүүлүк алганыбызга эми эле 30 жыл болгон болсо, ушул 30 жыл мурда жана кээ бирөөлөрдүн уулап кеткенин кесепетинен ошол уулангандар дагы эле мына ошол уусу тарай электер бүгүнкү күнгө чейин болор болбос нерсенин айынан сакал кийип алып антет, жоолук салып алып минтет, жана башка деп туруп мына ушундай бир басынткандар бар. Ошонун бардыгы гыйбаттын дагы бир эмне жеткен бир түрү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суу ичкенден кийин пайгамбар ичкен жанакы идиштен ичели деп кезекке турушат эле. Пайгамбардын оозу тийген жерден ичсем, балким тозоктон кутулушума ушул себеп болуп калат деп. Пайгамбарыбыздан кийин азат унутуан бир жаш сахаба турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О балам, кааласаң Абу Бакырга берейин, Абу Бакыр сенден аксакалыраак" деди. Жанакы жаш бала: "Я Расулалла, бул менин акым го" деди. "Кааласаң берем, кааласаң бербейм. Бериңиз бияка, мен сиздин оозуңуз тийген жерден өзүм ичишим керек" деди. Ана пайгамбарыбыз ошону мана уже мусулман болуп алып ушинтти антти минтти деген жок. Адам кээде өз укугун башкасын коргогондо кааласа соопчулук үчүн бирөөгө берсе болот, урматтаса сыйласа, каалабай турган болсо бул нерсенин айынан намаз окуп алып ушинтти, жоолук салып алып ушинтти деген бул акмакчылык. Мусулман дегенде, сакалчан дегенде, жоолукчан дегенде бир байкуш, мәжүрө, бирөөгө бир сөз кайтара албаган, өз укугун коргой албаган, ким эле ошо ажылдап сүйлөсө мен мусулманмын деп унчукпай кала турган адамды элестетип, ошону бизге чагылдырып койгон. Мурдарактагы биздин ата бабалар башкалар адептүүлүк менен унчукпай ушинтип койгон. Бүгүнкү күнгө чейин мусулман дегенде бул уже экинчи сорт катары сезип, коомдук жайларда болсун, башкада болсун, жоолукчандар артыракта калып калат, сакалчандар артыракта калып калат, селдечендер, допучандар артыракта калып калат. Ушул жеткен акмакчылык. Өзгөчө мен мусулманмын деп көкүрөгүн каккан жоолукчан менен калпакчан, мына өзгөчө мешитке келгендер, мусулман адам өзүн кордотпойт. Өзгөлөрдү кордобойт, өзүн кордотпойт дагы. Мусулман дегенде бир жанакындай бир инвалид бирөөдү элестетпеңиздер. Гыйбат тил менен болот экен, кыймыл, аракет менен болот экен. Кереметтүү Кур'анда Хумаза сүрөсүнүн 1-аятында "Вайлул ликулли хумазатил лумаза" Эр бир дене мүчө менен өзгөлөрдү шылдыңдаган же
тили менен өзгөлөрдү шылдыңдагандарга тозоктун вай деген өрөөнү болсун дейт кереметтүү Кур'ан. Кереметтүү Кур'анда 2 сүрө вай деген сөз менен башталат. Вай бул тозоктун бир территориясы, бир өрөөнү. Тозоктун горячий точкасы. Тозоктун өзү ошол вай деген өрөөнүнөн коркот экен. Күндө 70 000 жолу о Кудайым, ушул өзү тозок болуп туруп, ушул мен тозоктун жанындагы жанагы вай деген территорияга мени жолотпо деп тозок өзү кечирим сурайт экен. Тозоктун эң жаман жери мындайча айтканда. Кереметтүү Кур'анда 2 аят мына ошол сөз менен башталат. Тозоктун ошол жаман жериге барып түшсүн ким? Тили менен, колу менен өзгөлөрдү шылдыңдагандар. 2 аятта вайлул мутаффифин. Тозоктун ошол жаман өрөөнүнө барып түшсүн ким? Адамдарды соода кылганда таразадан алдагандар. Алазин изекталу. Адамдардан тартып алган учурда көбүрөөк тартып алат. Адамдарга сатканда азыраак тартат. Бул бүгүнкү күндө жанакы сооданын бардык түрүндө литрден, заправщиктер литрден, граммдан урат экен. Темир саткандар жанакындай сантиметрден урат экен. Жыгач саткандар жанакы 4 рейка, 5 рейка деп туруп, мына ошол жерден болор болбос 1 сантиметр башка кылам деп олтуруп, бирок мына ошол канчалаган жашоосундагы берекени башканы кетирип, баласынын, кызынын ооруп, ошончо бизнеси менен кошо жанакында операцияга башкага өзгөлөрдөн жардам сурап калып аткандагысы бул жөн жайынан эмес, ошо адамдардын акысынын кайсы бир деңгээлде жашоосунан берекени кетирип, тешип чыгып аткандыгынын белгиси экендигини эске алышыбыз керек. Қалам сүресінің 10-11 аятында «Ла тути кулла халлафим махин хаммазим машаин бинамим». Кордолгон касам корлорго баш ийбегин. Ушак тараткандарды дагы сөзүн укпастан аларга дагы моюн сунбагын деп Аллах Таала пайгамбарыбызга эскертип атат. Гыйбаттын түрлөрү, урматтуу мусулман бир туугандар, жогоруда айтканыбыздай, кээде денесин гыйбат кылат экенбиз. Көр, сокур, дүлөй, бүкүрү, жана мен жогоруда айткандай, кыска, узун деп олтуруп. Гыйбаттын экинчи бир түрү бул жанакындай ата теги менен, уруусу менен басынткандар болот экен. Бул өзбек, бул тажик, бул түрк, бул андай, бул аркалык, бул түштүктүк, жана башка, бул тиги уруудан, бул уруудан деп олтуруп, мына ошонун басынткандар, ошонун дагы гыйбат кылгандар болот. Гыйбаттын дагы бир түрү бул адам баласынын жанакындай кулк мүнөзүнөн гыйбат кылат. Бул текебер, бул тез ачууланат, бул сөз көтөрө албайт, бул дагы башка андай-мындай, мына ушул адам баласынын бул уятсыз, бул бети жок, ушундай нерселердин бардыгы да адам баласынын кулк мүнөзүн, адеп аклагын гыйбат кылууга кирет. Гыйбаттын дагы бир түрү бул мына ошол эмне адам баласынын динине тиешелүү нерселер менен дагы гыйбат кылат экен, бул жөнүндө токтолдук. Анан дүйнөлүк ишине дагы, дүйнөлүк кылган амалына дагы гыйбат кылгандар болот. Бул мисалы үчүн паланча уйкучу, жалкоо, же болбосо фулан якулу касир, көп жейт, тойбойт, жумот, ач көз, жана башка нерселер, бул дагы мына ошол эмне гыйбаттын бир түрү экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Хужурат сүрөсүнүн 12 аятында: "Я айюхаллазина аману", о иман келтиргендер, "Ижтанибу касиран миназ-зан", адамдар тууралуу көп ой жүгүрткөндөн, ойлонгондон сактангыла. "Инна бa'да-зан исм", анткени кээ бир ой жүгүртүүлөр күнөө. О момундар, өзгөлөр тууралуу жаман ой жүгүрткөндөн оолак болгула. Кээ бир ойлонуулар, паланча не кылтат экен, неге жок экен, неге кебет экен, атияка кетсе керек, бияка кетсе керек деген жаман ойлордон сактангыла. "Инна бa'da-зан исм", кээ бир ойлор аябай бир чоң күнөө дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гыйбаттын кесепети тууралуу бизге кайра бул китепте мына ошол аят хадистер менен эскертип атат, урматтуу мусулман бир туугандар. "Iyyakum wa-zan, fa inna zanna akzabul hadis". Көп адамдар тууралуу ой жүгүртүп жаман ойлонгондон алыс болгула. Көп адамдар тууралуу ой жүгүрткөн, ойлонгон нерсе акзабул хадис, эң жалганчылыктын жеткен чеги. "Вала тахассасу, вала таджассасу", бири-бириңерди аңдыбагыла, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла, бири-бириңерге жанакындай артыңарды салбагыла, бири-бириңерден жүз үйрүп кетпегиле. "Ва куну ибадаллахи ихвана", о Алланын пенделери,
bir tuğan bolup жашагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куту хадисинде эскертет. Hucurat suresi 12. ayetinde وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Sizlerden biröňör ekinçilerde gıybet kılbasın. اَيُحُبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Sizlerden biröňör ekinçi bir tuğanın ardın ölüp kalgan etin, ölgön etin jegendi jakşı körebi. فَكَرِهْتُمُوهُ Anı jek körösüňer. وَاتَّقُوا Kudaydan korkula. İnnallâhe tevvâbur rahim. Allah Taala tövbelerdi kabul kılıuçu uluu zat deydi. وَلَقَدْ شَبَّهَهُ الْمُغْتَابَ بِالْكَلْبِ Bul ayatta biri-biriňerdi gıybet kılbagıla, biri-biriňerdi gıybet kılganyňar ölüp kalgan bir tuğanyňardyň etin jegen menen barabar dep ayatı çeşmelegen alımlardan bardygy aytat. Uşul ayatta Allah Taala pendelerdi, insandardy, adamdardy itke salıştırıp it menen teňe atat deydi. Ankene mına oşol itten başka hiçbir janwar özünün kurugunda jürgen, özünün dosun, agasın, inisi ölüp kasa jep koyboydu eken. Wal kalb huwal haywan al wahid allazi yakulu lahma akhihi ba'da mawtih. Bir tuğanı dosu ölgönden keyin etin jep koya turgan, ölügün jep koya turgan bul bir gana it. Allah Taala tarafından jaratılgan. Fal asad la yef'aluha. Arıstan bul nerseni kılbayt. Ve kezalika zib. Karışkır, böğrü bul nerseni kılbayt. Bir gana it uşunu kılatken kerek bolsa, tülkü dağı oşol kadamga barbayt deydi. Adam balası Allah Taala kerimeti Kur'an'da sizlerden biröňör ölüp kalgan bir tuğanın etin jegendi jakşı körebi deydi. Mına oşol jok adamды gıybattagan, jok adamды uşaktagan, oşol adam ölgönden keyin etin jegen menen barabar eken, Kuday saktasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayatты bir kenenirek düşündürüşüňizler üçün Hazreti Abu Hurayra rivayet kılan hadiste Malik ibn Aslami degen sahaba kelet dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip durup Ya Resulallah men zina kılıp koydum deydi. Nikesiz bir ayal menen jinslik katnaşka barıp koydum deydi. Zinanın şariattagı hökümü taşparanga alış gerek. Peygamberimiz ukpamış kalıp ketip kalat. Turjok ol deydi. Ertesi gün dağı kelet Ya Resulallah meni taşparanga alыңыз men zina kılıp koydum deydi. Peygamberimiz dağı ukpastan ketip kalat. Bar jok olçu deyip sen anda iş kılbaytın deyip. Sırası öyle sen uşuntin mi beti joktu kıldın mı? Davay mınan kellasına alız degen jok. Bugün bir Facebook'a, internetke bir malumat çıksa düşünüp düşüngön, körgön, tanıbagan, atış gerek, öldürüş gerek, aytış gerek, mintiş gerek. Türlü men janakınday samasut kommentariyler жазабыз. Peygamberga özü keldi, ya Resulallah men zina kılıp koydum, meni taşparanga alın dedi. Bir keldi, bir ketdi, bir keldi. Üçüncü günü kelgenden keyin anday bola turganbızda taşparanga alabız dedi. Ankeni şariatımızda zina kılgan adam taşparanga alınat, birok anı 2 adam je 3 adam oşol zina kılıp atkandığın körgön boluş gerek. Körgöndө dagı jönlö öşüp atkан, kuchaktaşıp atkan emes, jetelep gazinsa kirip ketken emes. Oşol prosesni tunuk görüş gerek. Peygamberimiz 2 gün janakını barket dep turup 3-nчü günü taşparanga algandagысы bir gün barket degeni bir güwa, ertesi günü barket degeni dagı bir güwa, anan 3-nчü gün kelgende uje 2 güwa anyk bol dep turup anan keyin taşparanga algandagысы. Janag sahabanın taşparanga algandan keyin 2 sahaba uşu beti jok zina kılgan eken de dep söz kıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırın keldi dağı palança kana dedi. Ayna fulan ve fulan. Bayağı ekö kana dedi. Ne oldu ya Resulallah dep jana ekö çıka kaldı ile. Bar eköň tüşkülö dağı. Ona ol musurda jatkan, sayda jatkan. Ölüp şişip ketken eşektin etin jegile dedi. Ne oldu ya Resulallah? Kim uşunu jeyt dedi. Kuday sizin günahınızды keçirsin dedi. Oşo nerse adal bu musulmandarga dedi. Şişip sasıp jatkan eşektin etin jegen musulmandarga bolobу dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seler jana kızınanan taşparanga alınıp ölüp ketken bir tuğanın ardı uşaktadılar. Buzuk eken başka eken dep oşonun uşaktaganыңarga karaganda munu jegeniңер жеңилирээк болот dedi. Sizler kaydan bilesiңер? Biz taşparanga algan günөөsүn moýnuna alıp akiretke kalbastan mılgırayıp başını lıkılıp oturbastan ya Resulallah men günөө kılıp koydum. Bu dünyada cazamды alayın. Tübölüktü tozoktun cazasından kutkar dep maňa keldi. Men anı cazalap taşparanga alıp musulmanдар öldürdük. Sizler kaydan bilesiңер? Al hazır Beyiş bakçalarında, Beyiştin daryalarında süngüp, tumçugup Beyiştin janakı akkan daryalarından içip jüret dedi. Zina kıldı birok. Bul dünyada cazasını algandığına aynan Kuday tawbaсын kabul kılıp günөөsүn keçirip
Бейиш бактарында, бейиштин дарыяларынан ичип жүрөт деди. Ал эми сен экөөңдүн кылган ишиңер мына ушу шишип кеткен эшектин этин жегениңер аны гыйбат кылганга караганда жакшыраак эле деди, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабалар менен баратса, bir жаман жыт келип кетти. Атадруна ма хазихи рих? Bu ne olgan jıt bilesiңерби dedi. Mına jıtты сезип атасыңарбы dedi. Bul hazihi rihul lazi yagtabunal mu'minin, mu'mindardın kılgan uşağынан, gıybatından, oşal süylegen sözünden oğuzundan çıkan jıt dedi. Oşal sassık jıt uşunti bizdin territoriyan kaptap ketti dedi. Alımdarımız aytat, Paygambardın uşul hadisine tayanıp, adamlar gıybat kılganda anın canına hiç kim bara alбай kalat eken. Anın oğuzundan çıkan janakınday sassık jıttan bilip olat eken. Gıybat kılıp sasıp kettimdirak turayın depçi. Бүгүнкү күндө ушунча гыйбат кылып атабыз, эмне үчүн бири-бирибизден качпай атабыз башка койсо, уже көнүп калдык дейт. Атмосферанын баарын булгап бүттүк дейт. Асман жердин ортосун гыйбат кыла берип, састай берип, кадимкидей өзүбүзгө билинбей калды дейт. Ya ma'şara men amana bi lisanih. Ey tili menen musulman bolup, ve lem yudkhilul iman fi qalbih. Ve lem yudkhilul iman fi qalbih. Yüreğine iman jetpegender, yüreğine iman kirpegender, la tagtabul muslimin. Musulmandardı gıybat kılbagla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıybattın jaman, jirkeniştүү iş ekendigin dagı bayandap, Ayşene özmen oltursa Safiye ine öz kelip ketet. Safiye ine öz al boyu kıskarak ayal bolgon. Safiye ine öz ketken ekin Ayşene öz aytat, hasbuka min Safiye fa inneha kaza ve kaza. Ya Resulallah, şu Safiye'niyem ayal kılıp jürüyorsa dedi, mınday jetkende kızganıp. Onunuz özü mındaygo depti kolumen körsetet, yani boyu kiçinekey, bizde oda peş dep koyuyoruz, kıska dep koyuyoruz ha, orusçalap karotki dep koyuyoruz, jarım karış dep koyuyoruz ha. Safiye'niz kıska depti kolumen dele körset. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ayşe, laqad kulti kalimatan law mazajet bima'il bahri lamazajet tagu. O Ayşe sen az uşunday bir söz ayttın, sen aytkan sözdü denizge salsa, denizдің барын bulgap sala turgan jirkenişli sözdü ayttın dedi. Korrupsioner degen жоқ, mошенник degen жоқ, adam emes degen жоқ, konçinli degen жоқ. Sal boyu kıskarak uşay alыңыздың деген sözdü ayttı. Sen bunu boyu kıska деп atasın, boyu kıska деген sözüңdü denizge sasak, denizдің suusun janakında bulgap жоқ kılat ele dedi. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu ve maluhu ve irduh. Her bir musulmandan ikinci musulmanga kanı, baylığı, anan ar namısı aram ekendigini esten çıkarbaylı hurmatlı musulman bir tuğandar. Biröylörді uşaktagan, jamandagan anın namısına, akısına kirgen menen barabar. Hurmatlı musulman bir tuğandar, bu gıybattan arılış üçün, gıybattan oğlak boluş üçün alımlar har kanday жолдорду колдонуп көрүптүр. Мисалга ала турган болсок, Ibn Wahb деген алым айтат: "Назарту анни kullama igtabtu insanan an asuma yawman." Özüme özüm men deyt, söz berdim deyt. Eger gıybat kılsam bir adamdı. Bir gıybat üçün bir gün oroza karmayım dedim deyt. Uşinti özümdü gıybattan tosam dedim deyt. Anan könüp kalgan ekenmin deyt. Bir kança jolu gıybat kıldım, bir kança jolu oroza karmadım deyt. Çoto paydası bolbodu deyt. Gıybatты kılıp koyam, ertesi gün orozonu karmap koyam bir gün deyt. Janakın iştirabıga. Anan özüme özüm başkaça söz verdim deyt. Kullama igtabtu insanan an atasaddaq bidirham. Faman hubbid dirham, famin hubbid dirham. Her bir uşak kıgan sayın, bir ödü gıybattagan sayın, bir dirham. Bizse aytkanda 100 som, 1000 som. Hem de sadaka verem dedim deydi. Akçaga olgan suyunun keremetinen fataraktul gıyba, bir-iki jol akça ketkenden keyin uşak kuvay koydum deydi. Bir-iki jol akça gıybat kılıp koyup akça töledim iştirabına. Andan keyin gıybat kılbay koydum deydi. Bizde de jana koop şar kameralar koyuldu, başka oldu, rasa adep men aydap kaldık ha. İlgergi matistikalar joğa kirip keteyin degen. Akça jakşı eken da, günödөн dagı tosot eken, eng jakşı iştirabı eken bugün antken adamlar
акчаны аябай жакшы көрөт экенбиз. Демек, эски аалымдар өздөрүн ушактан гыйбаттан мына ушундай жолдор менен тоскон. Амир ибн ал-Ас айтат, бул киши айтат, күндөрдүн биринде жанында шериктери менен өлүп калган качырдын жанынан өтүп баратып, жанагы качырдын өлүгү шишип кеткен экен. Фавакафа алейхи факал, ошол жерге токтоп туруп айтты. Валлахи, Аллахын аты менен касам ичип айтам, ли ан якула ахадукум мин хаза хатта ямла жауфа хайран лаху ми ан ягтабаха. Аллахын аты менен касам ичип айтам, силердин бирөөңөр ушул жерде мына өлүп шишип кеткен качырдын этинен курсагы тойгончо жегени жакшыраак, экинчи бир тууганын угуп билип билбестен ушактаганына караганда дейт. Ушактын кесепети ушунчалык жаман экен. Өлүп калган эшектин, качырдын шишип кеткен, сасып кеткен этинен тоя жеген жеңилирээк экен, жакшыраак экен, өзгөлөрдү жамандап ушактаганга караганда, урматтуу мусулман бир туугандар. Абдурахман ибн Махди айтат, лаула ан акраху ан юъси Аллаха латаманнайту алла ябка ахадун фил Миср илла игтабана. Эгер Кудай Тааланын астында бир күнөө болбогондо дейт, мен Аллах Тааладан ушул нерсени үмүт кылат элем. Биздин шаарда, Ошто мени гыйбат кылбаган бир дагы адам калбасын дейт элем дейт. Бардыгы мени жамандасын дейт элем дейт. Не үчүн десе, анткени мына ошол гыйбаттагандардын бардыгы эртең кыяматка барганда мен күтпөгөн, мен кылбаган сооп иштерин мага мени гыйбаттагандыгы үчүн берип коюшат дейт. Абдулла ибн Мубарак айтат, лау кунту мухтабан ахадан лагтабту валидай лианнахум ахакку бихасанати. Эгер мен бирөөдү ушактай турган болсом, жамандай турган болсом, сөзсүз атам менен апамды жамандайт элем. Анткени кыяматта менин тапкан сооп амалдарыма ошолор гана татыктуу дейт. Мен башкаларды жанакындай гыйбат кылып, сообумду өзгөлөргө берип койгонду каалабайт элем дейт. Хасан ал-Басри айтат, бир киши келип туруп бул кишиге кайрылды. Инна фуланын кад игтабак. Паланча сизди жамандады, ушактады деди. Хасан ал-Басри бир табакка жык курма берип берди дагы, жанага кат жазып берип берди. Мына курма сизди мага кылган жакшылыгыңыз үчүн кечирип коюңуз, азырынча мүмкүнчүлүгүм ушул бир табак курмага эле жетти. Эгер дагы мүмкүнчүлүгүм көбүрөөк болгондо, сиз кылган жакшылык үчүн дагы көбүрөөк берип берет элем. Анткени сиз мени ушактап, мени жамандап, көбүрөөк сооп бердиңиз, мен болор болбос гана бир табак курма жибердим сизге деп айткан экен. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана жогоруда айткан хадисине таянсак, атадруна манил муфлис, банкрот ким экенин билесиңерби десе, банкрот акчасы жок, буюму жок, бизнеси жок адам дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, менин үммөтүмдүн банкроту яти яумал кыямати би салатин ва сиямин ва закатин. Зекети бар, орозосу бар, намазы менен кыяматта толук келет Кудай Тааланын астына, бирок бирөөдү сөгүп койгондугу үчүн намазын берет, бирөөдү ушактап койгондугу үчүн орозосун берет, бирөөдү гыйбат кылгандыгы үчүн намазын берет. Ошентип соопсуз калат дейт. Кыяматта банкрот болуп калбайлы дей турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, кыяматта 1 грамм, 1 сооп дагы тозоктон кутулуп түбөлүк жаннатка киришибизге себеп болот. Мына ошол ар бир Кудайдан тапкан соопторубузду байкабастан өзгөлөргө кыяматта уттуруп жибергенден, алдырып жибергенден Кудайым өзү сактаган болсун. Кереметтүү Кур'анда Муъминун сүрөсүнүн 102-103 аятында Аллах Таала "Фаман сакулат мавазинуху фаулайка хумул муфлихун". Кимдин сооп амалдары оор келсе, алар кутулуп бейишке кирет. "Ва ман хаффат мавазинуху фаулайка аллазина хасиру анфусахум". Кимдин сооп амалдары бир соопко күнөөсүнөн аз болуп калса, өзүнө өзү уткуруп, өзүнө өзү зулум кылып, тозокко киргендердин катарын толуктайт дейт. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, гыйбат, ушак биздин бир экономикабызды көтөрбөйт, бюджетибизди да көтөрбөйт, ден соолугубузга бир шифа да болбойт. Тек гана Аллах Тааланын астында кадырыбыз түшүнө, түндөлөрү күндүз окуп аткан, тутуп аткан намаздарыбыздын өзгөлөргө алдырып коюшубузга, өзгөчө адамдар арасында кадыр баркыбыздын түшүнө, паланча ушакчы, гыйбатчы деген бир атка калышына себеп боло турган эң негизгиси кыяматка барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин үммөтүмдүн банкроту намазы, орозосу менен келип, бирок
ушактын айынан өзгөлөргө алдырып койгон дейт. Кудай таалам бардыгыбызды ошондой болуп калгандан сактасын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллахым өзүңдөн жалбарып суранабыз, иман исламда кадамдарыбызды бекем кыл. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым өзүң жакшы кулк мүнөз бер, адеп ахлак бер. Өзүң берген тилди өзүңдү зикир кылууга, жакшылыкка, пайдалуу нерселерге иштеткенге насип эт. Жараткан Аллах Таала бүгүн ар бирибиз телефон колдонуп, алам колубузда турат. Мына ошол нерсени жакшылыкка колдонуп, ушактан, гыйбаттан, өзгөлөрдүн айыбын ачкандан, шерменде кылгандан, жамандагандан оолак кылып, өзгөлөргө пайдабыз тийбесе дагы зыяныбыз тийгизбей жашаганды өзүң насип эткениң. Аллахым ушул күнгө чейин пендечилик, инсанчылык билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзүң кечирген. Мындан аркы жашообузду күнөөсүз өткөргөнгө, ушаксыз өткөргөнгө, гыйбатсыз өткөргөнгө өзүң тавфик бергениң. Ва саллаллаху таала аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар